Саламатсыздарбы, урматтуу Жылдыз Сайым каналынын сүйүктүү катталуучулары жана көрөрмандары. Биздин каналга катталып элек болсоңуздар, катталып кеттиңиздер. Бүгүн сиздер менен мен алып баруучу Нурзада Юлдошова болмокчу. Биздин каналдан алыстабаңыздар. Саламатсызбы жөкө? Саламатчылык. Кандайсыз? Манайларыңыз өтүп кеткен майрамыңыз менен? Чоң рахмат. Айтканыңыздар келсин, бирге болсун. Чоң рахмат. Мамлекетибизге эмнени сунуштайт элеңиз? Же болбосо эмнени карап берип коюусун өтүнөт элеңиз? Мен өзүм дагы ошо бирикме боюнча жаңы сымдар деген бирикмеденмин. Ошол жактын жетекчиси болом өзүм. Ошо жаңы чыгып келаткан таланттарда, жаш таланттар азыркычы. Анан ошого бир кандай десем, колдоо болсо деген да. Себеби азыр президентибиз жакында эле указ кабыл албадыбы? Ошондой руханий жакты колдойбуз деп, нарыктуулук дегенчи. Ошону колдоп берип коюшса, жаш акындардын чыгармачылыгын өйдө көтөрсө, руханий байлыгын көтөрсө, баягы китепке элдер маани берсе деген гана ойда. Демек сиз ыр жазасыз, Ырларыңыз болсо 2-3 сап окуп бере аласызбы? Өтө жакшы. Рахмат, албетте окуп беребиз азыр. Аял жөнүндө жазгам, аял күтөт деп. Анда демек өтө жакшы экен. Кечээ күнгө өтүп кеткен майрамыбызга караштуу дагы. Аял күтөт, бар оокатын белендеп, чалым иштен чарчап иштеп келет деп, күнү бою аял күтөт күйөөсүн, ырыскысын дайым алып келет деп. Үмүт менен аял очок жандырат, учугулап артына из калтырат, жадырап кой кабак кашты, бүркөбөй, жакшы сөздөр анан сага айтылат. Карап көрчү кандай бакыт билгенге, чарчасыңда аялыңа жинденбе. Үйдүн жүгү толуп жатат ансызда, бар оокатын, бар жадырап, ой бир жадырап өөп койчу жүзүнө. Унут карат ошол заматты үшүгүн, кечке чарчап сени жалгыз күткөнүн, күндө барып гүлдөн белек бербейсиң, гүлдөн артык эгер билсең өпкөнүң. Ой, эжеке өтө жакшы, азаматсыз. Сизге ишиңизге ийгилик, албан ийгиликтерди каалайбыз. Жашаңыз, дагы бир жолу өтүп кеткен майрамыңыз менен. Чоң рахмат, сиздер да бар болуңуздар, ушинтип элдин пикирин угуп койгонуңуздар үчүн ыраазычылык билдирем. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кандайсыз? Манайларыңыз өтүп кеткен майрамыңыз менен, эжеке? Рахмат, жакшы, баары жакшы. Өзүң ордунда майрамыңар менен. Чоң рахмат, эжеке, биргеликте болсун дагы бир жолу. Мамлекетибизге эмнени сунуштайт элеңиз? Өлкө башчыбыздын эмнени карап берип коюусун өтүнөт элеңиз мамлекеттен? Мамлекетибизге, өлкө башчыбызга мындай ыраазыбыз. Өлкө башчыбыз жакшы эле иштеп атат. Элдин дагы айткан сөздөрүнүн баары жакшы жагынан болуп атат, бирок ушу бир деле көйгөй болуп атат го деп ойлойм да. Ушу жаштарга жумуш ордун менен дагы деле камсыз кылса өзүбүздүн өлкөбүздөнчү. Чет өлкөгө жаштарыбыз чыгып кетип жатат демекчисиз, Чет өлкөгө көп кетип атышат, дагы деле мигрант болуп кетип атышат деген оюм бар да. Ушул жумуш жагынан жаштарыбыз өзүбүздүн өлкөдө иштешсе, анан ушу жумуш жагынан камсыз кылса деген оюм да. Эжеке, биздин Кыргызстаныбызда жумуш аябай көп го. Жаштардын мигрант болуп кетүүсүнө, чет өлкөгө кетүүсүнө эмне себеп деп ойлойсуз? Негизинен алганда жумуш көп да Кыргызстанда. Чет өлкөгө кетүү себеби деген айлык аз бизде. Өтө эле аз, жашоо шартына жетпейт. Жумуш менен орноштурган соң деле ошо айлыгындай. Биздин орточо айлык канча азыр? Мугалимдердики бир 27-30 тегереги. Мугалимдердики, врачтардыкы ошондой да. Анан могу гос жумушчулардыкын деле дагы бир аз көтөрсө, ошонун айынан эле кетип атышат деп ойлойм да. Чет өлкөгөчү. Айлык акы аз. Өзүнүн жашоо шартына айдан айга жетпейт деген ойда. Орто эсеп менен эжеке канча болуш керек? 40 миңден 50 миңге чейинби, канча миңге чейин көтөрүш керек деп ойлойсуз? Орто эсеп менен. Орто эсеп менен биздин Кыргызстанда бир 40 миңге чейин болсо жетет. Анда деле күнүмдүк жашоо шартыбызга эле, Ошого шүгүр деп жашашыбыз керек да, жетет деп ойлойм. Өтө сонун ой салдыңыз, чоң рахмат. Рахмат, силерге да рахмат. Ишиңерге ийгилик. Чоң рахмат, эжеке, жакшыңыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мамлекетке эмнени сунуш кылат элеңиздер, же болбосо эмнени карап берип коюусун өтүнөт элеңиздер өлкө башчыбыздан? Мамлекетке мындай сунуш киргизет элек, жаштар илимге көп басым жашасынчы. Билимге эмес, илимге демек. Билимге, эконо тең.
илимге да билимге да көбүрөөк басым жасап, ушу жаштарга мындай эмелерди ачып берсе көп, мисалы китепкана сыяктуучу көп ушундай нерселерди ачып берсе жакшы болмок да. Демек, кошумча китепканалар, кошумча окуу жайлар, Жайлар. Ушундай колледждерди көбөйтүп, мисалычы, азыр Кыргызстанда көп эле мисалы примерно бир 80% орто эле билимдүү да, калган жогорку билими жок. Анан ошол мисалы колледждер көбөйсө, мисалы жаштар билимдүү болуп, сертификаттарын алып иштегенде да жакшы болмок да. Ошону сунуш кылат элекпиз. Демек, сиз колледждердин, окуу жайлардын көп болушуну сунуш кыласыз, Мындан башка сунушуңуз жок. Карап берип коюу өтүнүчүңүз жок, Карап берүү өтүнүш жок, башка. Жакшы. Баары жакшы, Буйрса. Айтасыз байке, жаман десек жаманга ой берет. Жакшы деп туруп жакшы ниет кыла берели, ошол бир эле көйгөй бар экен, значит сизде. Чоң рахмат. Сизге да чоң рахмат, Жакшы барыңыздар. Саламатсызбы? Саламатсыз. Мамлекетке эмнени сунуштайт элеңиз? Мамлекет эмнени карап берип коюусун өтүнөт элеңиз? Жол тыгындарын. Ушуга жолду кеңейтүү керек деп ойлойсуз, Эң башкысы ошол деп ойлойм. Адамдар бир жерге так жетиш, өз убагында жетиш үчүн. Өз убагында жетиш үчүн, өтө жакшы ой экен. Бүгүнкү күндө правасы айдоочулук көлүгүн сатып алгандар толугу менен жокко чыгып атат, бирок ошентсе да, ошонусуна карабастан жол эрежесин бузгандар көп болуп жатат. Бунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Ошол окубагандыгында, анан сатып алганда го дейм. Ошолорду азыр биз кантип жойсок болот? Башында мурда коррупция болуп жүргөн мезгилде сатып алгандар азыр эрежелерди бузуп, көптөгөн кырсыктар болуп жатат. Ушуну кантип жойсо болот деп ойлойсуз? Кайрадан текшерүүгө өткөрүлсө жакшы болмок. Кайрадан текшерүүгө өткөрүлсө, Менин оюм ошондой. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Бүгүнкү күндө биздин Кыргызстаныбызда кандай көйгөйлөр болуп жатат? Мамлекетибизге эмнени сунуштайт элеңиз же эмнени карап берип коюусун өтүнөт элеңиз? Мамлекетибизде азыр эң негизгиси аба Бишкектин үстүнөн караганда аябай эле түтүн басып, эски заводдордун айынан машинелер ошондой эле. Ошагын нерселерге карап берсе, анан мамлекетке сунуштаган бактарак ушу эмелер көбүрөөк тиксе жакшы болот эле деп ойлойм да. Анткени абаны ошолор тазалайт да, гүлдөр. Демек, сиз бактарактарды көбүрөөк отургузуп, гүл деген сыяктууларды абабызды тазартсак дейсиз, Негизи Кыргызстан өзү аябай жакшы жер да, ошону өзүбүз тазартып алыш керек деген ойдомун да. Чоң рахмат байке.